Саламатсыңарбы окуучулар? Мен тарых мугалими Жусупова Мунара Умаровна 7 класстарга бүгүн тарых сабагын өтүп бермекчимин. Биздин бүгүнкү темабыз борборлошкон Орус мамлекетинин түзүлүшү 15 кылымдын аягы, 16 кылымдын башында. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты борборлошкон Орус мамлекетинин кандай тарыхый кырдаалда түзүлгөндүгү жөнүндө билимдерге ээ болуу жана билимдерибизди андан ары тереңдетүү. 12 кылымдын экинчи жарымынан 15 кылымдын аягына чейин орус жерлеринде феодалдык бытырандылык өкүм сүргөн. Феодалдык бытырандылыкты биз мамлекеттик жаңы саясий уюмдун жаңы түрү катары карасак болот да. Феодалдык бытырандылык мезгилинде бул экономикалык, саясий тармактар өнүгөт. Феодалдар Киев мамлекетинен оолактап, өз алдынча болуп, князьдык жерлердин саны көбөйгөн. Ошол князьдык жерлерге көптөгөн имараттар, храмдар, чиркөөлөр, кооз, сарайлар курулган. Феодалдык бытырандылык мезгилинде бул феодалдардын кызыкчылыгы өтө корголгон мезгил болгонда, буларды тескеп, жөнгө салып турган мамлекеттик уюм болгон эмес. Жана элден жиналган салык дагы ошол феодалдын колунда кала берген, ал салыктын өлчөмү дагы көлөмү ошол феодалдын алкымына, пейилине жараша болгонда. Ошондой эле 12 кылымда орус жерлеринде шаарлар абдан өнүгүп, бул шаарлардын саны 300гө жакын жеткен дейт. Анан соода байланыштары, орус чеберлери жасаган буюмдар көптөгөн өлкөлөргө сатылып, соода байланыштары күчтүү болгон. Мисалы, Византия империясы менен, Орта Азия өлкөлөрү менен соода байланыштары болгон, Чехия мамлекети, Польша, Кавказ аймактары менен көптөгөн аймактар менен соода байланыштары болуп тургандыгын биз тарыхый маалыматтардан билебиз. Балдар, биз ушу мурунку сабактардан билебиз, байыркы орус мамлекети бул 9 кылымдан 12 кылымга чейин Киев Русу деп аталып, бул абдан күчтүү мамлекет болгондугун. Бирок тилекке каршы ушу 12 кылымдын башынан тартып, ушу Киев Русу мамлекети майда 15 князьдыктарга бөлүнүп кеткен да. Алардын мисалы ирилерин атай кетсек, Москва князьдыгы, Улуу Новгород князьдыгы, Владимир Суздаль, Галиция Волынь князьдыгы, Киев князьдыгы, Рязань жана башка көптөгөн князьдыктарга бөлүнүп кеткен орус жерлери. Мына ушундай орус жерлери майда князьдыктарга бөлүнүп, бири-бири менен ынтымагы жок болуп, феодалдык бытырандылык өкүм сүрүп турган мезгилде, бул орус жерлерине күн чыгыш тараптан дагы, күн батыш тараптан дагы чет элдик баскынчылар басып алууга кызыгып турушкан. Ошондой мезгилде дагы бул орустун баатырлары өзүнүн эли жерин коргоп калууга аракет кылышып, булар менен да күрөштү жүргүзүшкөн. Анда эмесе азыр биз ошолорго токтоло кетмекчибиз. Чет жерлик баскынчыларга каршы күрөш. Мисалы 1223 жылы 31 майда Крым жарым аралында Калка дарыясынын боюнда орус кыпчак аскерлери менен монгол татар аскерлеринин беттешүүсү болуп, бул беттеште көптөгөн орус князьдары катышкан. Аларда Киев князьы Мстислав Романович эрдик менен күрөшүп, салгылашып, анан кайгылуу ажал табышкан. Андан кийин 1240 жылы ушу швед аскерлери орус жерлерине кол салып кирген. Бул жерде Новгороддун 18 жаштагы Александр деген князы ушул эрдик менен шведтерге каршы согушуп, шведтердин колун талкалаганда, мына ушул эрдиги үчүн орус эли ага Невский деген ардактуу наамды ыйгарган. Ушу Невскийдин дагы бир эрдиги 1242 жылы 5 апрелде Чут көлүнүн жанында немец рыцарлары менен болгон согушта дагы бул аябай уюштургучу таланттуулук менен эрдик көрсөтүп, немец рыцарларынын колун талкалаганда, анан орус эли мына ошол Александр Невскийдин урматына анын ошол баатырдыгын эске алып, анан бүгүнкү күндө дагы Александр Невский атындагы орденди татыктуу адамдарга ыйгарып келишет. Андан кийинки эрдигибизди айтсак, 1380 жылы 8 сентябрда монгол баскынчылары менен орус кошундардын ортосундагы Куликов талаасындагы согуш орто кылымдагы эң чоң согуштардын бири болуп эсептелет. Бул согушта көрүнүктүү уюштуруучу жана аскер башчы катары өзүн көрсөтө алган Дмитрий Ивановичке
эл Донский деген наамды ыйгарышкан. Бул адамдын дагы эрдиги орус тарыхында абдан көрүнүктүү ролду ойноп келет. Ушул адамдар баатырлар өзүнүн эли жерин чет жерлик баскынчылардан коргошкон. 14-кылымда Москва князьдыгы күч ала баштаган, жанагы майда князьдыктардын ичинен Москва князьдыгы күч ала баштайт. Ага Коломна, Зелецкий жана башка көптөгөн князьдыктар кошула баштаганда, андан кийин Москва князьдыгы астына койгон негизги максаты бул Алтын Ордонун, монголдордун үстөмдүгүнөн кутулуу үчүн даярдыктарды көрө баштаган. Дмитрий Донскийдин тукумдары орус жерлерин Москвага кошуу саясатын андан ары улантып, Москваны мындай чоң бирдиктүү өлкөгө айлантуу аракетин көрүшкөн да. 14-кылымдын аягында Муром, Төмөнкү Новгород, Ростов князьдыктары жана Волга боюндагы бир нече элдер ушу Москвага кошулуп, Москванын аянты абдан кеңейген. 1480-жылы монгол татар баскынчыларынын орус чергесиндеги эзүүсү токтоду. Ушундан баштап орус жерлери монгол татар баскынчыларынан 240 жылга созулган толук кутулушту. Орусия эми мындан кийин көз каранды эмес мамлекет болуп калды. 16-кылымдын башында Орусия борборлошкон бирдиктүү мамлекет болуп калды. Азыр эми биз орус мамлекеттин улуу князь башкарган, ал болсо Баярдык думанын жардамы менен башкарганда мамлекетти. Улуу князьдын бийлигин калктын бардык тармактары тааныган, бүткүл Россияга ал бирдей администрацияны, сот мекемелерин киргизген. 1497-жылы судебникти дагы чыгарып, ал дагы абдан чоң мааниге ээ болгон. 16-кылымдын башында Орусия борборлошкон бирдиктүү мамлекет болуп калды. Бул болсо өлкөнүн чарбасын жана маданияттын өнүгүшүнө шарт түздү. Орус мамлекетинин маданиятына токтоло кетсек, орус мамлекети дагы башка элдер сыяктуу эле маданиятка, дүйнөлүк маданиятка чоң салым кошушкан. Алар адабиятта, сүрөт искусствосунда жана курулушта өлбөс өчпөс из калтырган. Куликов талаасындагы кандуу салгылашууга арналган Задоншина, Мамай салгылашуусу тууралуу айтыш чыгармалары жаралган. Абдан кооз храмдарды, чиркөөлөрдү курушуп, аларды фрескалар менен кооздошкон. Ошол мезгилдеги сүрөтчүлөр Андрей Рублев, Феофан Грек, Кара Симеон жана башкалар тарткан иконалар бул адамдын ички жан дүйнөсүн өтө чеберчилик менен чагылдырып берген экен да. Андрей Рублевдун 3 периште уландын сүрөтү аркылуу жөнөкөй адамдардын ойго шыктануусун жана өтө татаал маселелерди чечүүгө даяр экендигин бере алганда ушул сүрөтү менен. Бул сүрөтү бүгүнкү күндө ошо Третьяков галереясында сакталып турат. Ал эми Иван Калитанын тушунда башталган Москва Кремлинин курулушу Иван 3-нүн мезгилинде улантылып, Василий 3-нүн тушунда 1505-1533 жылдары аяктаган. Куруучулар ушу Москванын чиркөөлүк таш курулушунда мурунку орустун шаарлары болгон Киев, Новгород, Владимир жана башка шаарларынын бай тажрыйбасын эске алып, анан Кремлди курушкан. Барган сайын Москва орус жерлеринин маданий борборлоруна айланды. Азыр эми текшерүү үчүн мен силерге суроолорду бергим келип турат. Силер ушул өткөн сабак боюнча ойлонуп, жообун туура айтасыңар деп ишенем. Кайсы князьдыктын айланасында орус мамлекети биригей баштаган? Кайсы князьдыктын айланасында орус мамлекети биригей баштаган? Биринчи А. Улуу Новгород князьдыгы абдан күчтүү болгондуктан анын айланасында биригей баштаган. Б. Кайрадан Киев князьдыгына биригишкен. В. Москва князьдыгы күч алып, орус жерлерин Москвага кошуу саясаты күч алган. Ал эми Гсы Владимир Суздаль князьдыгынын айланасында биригишкен. Ойлондуңар болуш керек. Азыр мен силерге туура жообун көрсөтөм. Туура жообу Москва князьдыгы күч алып, орус жерлерин Москва князьдыгына кошуу саясаты күч алган. Текшерүү үчүн суроолор. Кийинки сурообуз. Россия мамлекетинин түзүлүшүнүн мааниси кандай болду? 16-кылымда Россия мамлекети бирдиктүү болуп түзүлдү. Анын мааниси кандай болду? Эл чарбасы, маданият тез өнүгө баштады. Тышкы душмандардын кол салуусу токтоду. Асы. Бсы. Россия Европадагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирди. Всы. Феодалдардын бийлиги чыңдалды.
ГС Россияда жашаган элдердин өз ара мамилеси жакшырды. Ойлонуп көрөбүз. Анан силер туура таптыңар деп ойлойм. Азыр мен силерге туура жообун берем. Туура жообу эл чарбасы жана маданият тез өнүгө баштады. Тышкы душмандардын кол салуусу токтоду. Демек, Россия мамлекети бирдиктүү болуп түзүлгөндөн кийин ушундай болуп контур, душмандардын кол салуусу токтоптур. Азыр балдар, мен силерге үйгө тапшырма бергим келип турат. Бул жерде силер азыр орус жерлерин коргогон, бириктирген баатырлар жөнүндө аңгеме түзүп келесиңер. Орус жерлерин коргогон, бириктирген баатырлары, азыр мен силерге айтып өтпөдүмбү, ошолор жөнүндө кыскача аңгеме түзүп келесиңер. Андан кийин экинчи тапшырмам болсо, бул кошумча тапшырма деп айтылат. Албетте, бул Игордун кошууну чыгармасын окуп келесиңер. Себеби ушул чыгармада, ушул 1185-жылы жазылган ушул чыгармада ошол орус князьдыктарын бириктирүүгө, бирдиктүү болууга, чет элдиктерге каршы бирдиктүү согушууга чакырган чыгарма экен да. Ошон үчүн бул чыгарманы окусаңар дагы силер ушул тема боюнча кененирээк маалымат алган болуп эсептелесиңер. Ушуну менен мен сабагым аяктады. Саламатта калыңыздар.